3 үй бүлөгө кызыңызды бериңиз. Биринчиден, чыныгы эркек болгон, чыныгы эркеги, чыныгы эри бар үй бүлөгө кыз бериңиз. Чыныгы ата болгон, аял өзүнүн ордун билген үй бүлөгө кызыңызды бериңиз. Ал жерде ишеничтүү. Ал эми экинчи маселе, жакын туугандардан, медицина жактан баягы ар кандай оорулар жукпасын деген маселеде алысыраакка кыз бериңиз. Жакын туугандарга эмес. Ушундай кээ бир өзүбүз тараптарда жакын болойлу деп көп эле жакындашып кетет, анан ал эми ага чыкпай калат да. Алыс. Жети областты биримдикте кармап калыштагы кыз маселеси, кыз саясаты бар да. Ысык көлдүк бала, Баткендик кызга үйлөнсүн мисалы үчүн. Оштук бала ысык көлдүк кызга үйлөнсүн. Ошондо бир болобуз. Бир жерден эле чыкпай жүрө берсек, баягы кан да каралашат. Алыс жактан өтө көп пайдалары бар. Бул маселе. Ал эми үчүнчү кыз беришиңиз керек болгон жер, бул үчүнчү эмес негизи биринчи, бул дини бар үй бүлөгө кызыңызды бериңиз. Дини бар үй бүлөгө. Сиз бирок алданып койбоңуз. Койгон сакалга, кийин хижабыга, намаз окуйт экенде берип койбоңуз. Өтө катуу кордоп дагы коюшу мүмкүн. Ошондуктан дини дегенде башка маселени айтып атам.